Салам достор, мен бүгүн билесиңби KG келген ар тараптуу суроолорго адистерден кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Бүгүн болсо бизде конокто психолог Нуриза Батырбекова болот. Андан болсо мен өзүмө болгон бааны кантип көтөрүшүм керек, кандай жолдору бар деген суроого жооп алам. Саламатсызбы Нурча? Иштериңиз жакшыбы? Бүгүнкү менин суроом өзүнө болгон бааны кантип көтөрсө болот, кандай жолдору бар, кыска нуска? Аябай сонун суроо экен. Эң биринчиден биз өзүбүзгө болгон баа жаныбызда адамдардын мамилесинен билинет. Аны кантип көтөрсөк болот? Эң биринчиден ар бир адамдын жанында ошондой адам бар да, кимдин жанында биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Өзүбүздүн акыбалыбыз кандай, өзүңдүн кадыр баркым аябай бийик болот деген ошондой адамдар менен көп жүргөндө. Анан ошол эле кезде атайын техникалар бар. Бул бир жакта чыгып сүйлөөрдүн алдында же өзүбүздүн кандай сапаттарыбыз бар экен баарын изилдешибиз керек экен да. Эң биринчиден менин кандай күчтүү сапаттарым бар, мен эмнени жакшы кылам, мен эмне кылганда өзүмдү жакшы сезем деген ошолордун баардыгын изилдеп алышыбыз керек экен. Анан экинчиден бирдеменин алдына чыгып сүйлөрдө же бирөөгө бирдемени айтарда ал жөнүндө маалымат алып алышыбыз керек экен да. Каяктан болгон, эмне болгон, ошону биз маалыматты билгенде биз өзүбүзгө дагы мындай ишеним көбүрөөк болот экен. Ошентип көтөрсөк болот. Андан кийин албетте баардык нерсе бул машыгуу. Машыгуу күн сайын туруп бир адамдын же эки адамдын анан ошентип аздан көбөйтүп адамдардын алдына чыгып сүйлөгөндөн үйрөнөбүз. Анан кийин жаныбызда болгон адамдардан ачык эле сурасак болот. Менин кандай сапаттарым бар, кандай жакшы сапаттарымды билесиң, ошону айтып берчи, мен эмнени жакшы кылам деп. Анткени бизге башка адам айтканда көбүрөөк угулат экен да, биз өзүбүздү мындай өзүбүзгө берген бааны кээде мындай туура эмес деп коет экенбиз. Мен өзүмдү өзүм мактай берем же мен өзүмө каяктан жакшы баа бермей келем деп ошондой болот экен да. Ошол кезде биз бирөөдөн сурасак болот экен. Айселе, сен менин кандай жакшы сапаттарымды билесиң? Же сага менин эмне кылганым жагат? Сен мындай алыстан турганда эмнени кыла алат деп ойлойсуң? Мен жөнүндө кандай ойлоруң бар деп ошол жөнүндө ачык сураганда, анан кийин анын алдында дагы контракт деп коет психологияда. Мага жакшы сапаттарын көбүрөөк айтып коесуңбу деп эле сурасак болот экен да. Анан кээде болот биз уялабыз. Анан бунун баардыгы биздин оюбузда болгон фантазия. Анын баардыгын ачык сураган. Ошондой кадамдар менен өздүк бааны өйдөлөтсөк болот. Мындан тышкары да кошумча ар кандай китептерди окуш керек, издениш керек. Албетте. Жана барго, күзгүнүн алдына туруп алып мен сулуумун, мен сонунмун деп айтыш керек дейт. Ушул да иштейби? Албетте, ал дагы иштейт. Эмне дегенде кээде айтат экен, психологияда көптөгөн изилдөөлөр болгон. Биринчи эмоциябы же жүрүм турумбу деп. Кээинки кезде биздин маанайыбыз жок болгондо күзгүнүн жанына келип эле менин маанайым аябай жакшы деп анан ошондой өзүмдү жакшы маанайдагыдай денемди ошондой кылсам же жанагындай өзүнө ишенип жүргөн адам кантип басат? Анын денесин кантип алып жүрөт? Ошентип өзүбүздү түз кармап, анан мындай жылмайып койсок дагы бир аздан кийин биздин эмоциябыз чын эле өзгөрүп баштайт экен. Бул аябай көп жылдан бери болгон лонгитюдное исследование болгон. Ошонун баарын аткарып көрсөк, анан угулат да, ой, психолог айтканы мындай эле болот. Бирок машыгып баштаган сайын күнүгө аз-аздан болсо дагы биздин өздүк баабыз көтөрүлө берет чын эле. Анан албетте дагы бул биздин сүйлөгөнүбүз. Кандай сөздөр менен сүйлөйм? Мен өзүмдү кандай баалайм? Бирөөгө кээде бизге айтат, ой, футболкаң аябай сонун экен дегенде, ай мен буну распродажадан алгам деп коет да. Андай болбойт. Ошол кезде бизге айткан кандайдыр бир сыпаттоолорду дагы, мактоолорду да кабыл алганды билишибиз керек экен да. Бул үйрөнөбүз күнүгө. Рахмат, жакшы экен чын элеби деп сурап койсок дагы, бул дагы аз-аздан болсо дагы биз өзүбүзгө болгон мамилени бир аз жакшыртат экен. Дагы кошуп кете турган нерсе, бул кээинки учурларда биз өзүбүздүн кандайдыр бир начар сапаттарыбызды же өзүбүздүн кандай минустарыбызды өзүбүз ачык айтып баштайт экенбиз да. Бетиме прыщ чыгып кетти, анан бутум тайтак болчу деп. Анан аны болсо адамдар чынында байкабайт да. Анан биз өзүбүз ошону айтып, анан ал дагы байкап калат экен, анан кийин ошол нерсе көтөрүлө берет экен да. Ошондуктан биз өзүбүздүн кемчиликтерибизди көрүп турсак дагы баардык нерсени эле ачык айта бергенде эле мындай керексиз да. Өзүң байкаган нерсени башка бирөө такыр байкабашы мүмкүн. Ооба. Анткени биз өзүбүздү күзгүнөн аябай көп карайбыз, өзүбүздү эле изилдейбиз, анан кийин минустарды аябай көп көрөбүз да. Анан ошону кыйын болуп бирлерге айтып койсок, ай мен бери мындай да, мен буну кыла албайм депчи. Анан адамдар дагы ойлойт экен да, бул байкуш ушундай турбайбы деп. Ошондуктан өзүбүздүн кемчиликтерди дагы көп эле айта бербейбиз. Чоң рахмат. Дагы кандай сунуштарды айтат элеңиз? Албетте, баардыгыбызга маалыматка муктажбыз. Баардык нерсени үйрөнсө болот. Баардык нерсени өзгөртсө болот.
азыркы учурда маалымат алган көптөгөн булактар бар. Бул интернет ошол эле китептер. Азыркы учурда психология аябай өнүгүп аткан мезгили. Ошол жакта ар кандай техникалар бар, ошолорду окусаңыздар болот. Интернетте кандайдыр бир видео роликтер бар, ютубта ошолордун баардыгын карап, өзүңүзгө өзүңүз изденген сайын биз көптөгөн маалыматтарды алабыз, анан өзүбүзгө болгон ишеним дагы жогорулайт. Чоң рахмат биздин сурообузга жооп бергениңиз үчүн. Достор, кандай суроолорго жооп алгыңыздар келет, комментарийге жазсаңыздар, биз психологдон кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Саламатта калгыла. Сизге чоң рахмат.